Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 11 июнь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Новопокровкада жүрөм туғандар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер Кирпичный жана Лагвиненко көчөсүнүн кесилишинде турам. Бул жерде дагы 344 маршрутканын конечный жайгашкан мына ушул жерде. Бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу ушул жерден бул Лагвиненко көчөсү менен бир аз чыгышты карай 250-300 метрдей басып барганда жайгашкан. Анан бул жердеги 344 маршрутка Аламидин базарына, андан ары Шлагбаумга, андан ары Машине базарына чейин барат. Жана Аламидин базары деле бул жерден анча эле алыс эмес жерде жайгашкан. Бат эле бир 10-15 мүнөттө машинеңиздер менен барып келсеңиздер болот экен Аламидин базарына деле. Андан башка эмне маалымат дагы? Бир аз өйдөркө бассаңыздар, Жүүек жолу жайгашкан. Ал Жүүек жолунан көптөгөн маршруткалар Бишкектин көптөгөн бурчтарына барышат. Чыгышты карай келсеңиздер, сиздер Кантка, Скөлгө карай кете бересиздер. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Бул Лагвиненко көчөсү менен чыгышты карай бир аз эле басып бара бересиздер тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Лагвиненко көчөсүндө жайгашкан. Жанакы 344 маршрутканын конечныйден 300 метрдей чыгышты карай басып келесиздер. Жана Жүүек жолуна 810 метр аралыкты көргөздү Яндекс карта. Андан ары жакын жерлерде мектеп, садик бар экен, больницалар деле Жүүек жолунун жээгинде бар экен тугандар, алар деле жакын аралыкта дейт. Жана көрүп турганыңыздардай эле көчө тараптан воротто көрүп турганыңыздардай ворота менен тосулган, жана көрүп турганыңыздардай мындай лист менен забор кылынган тугандар. Андан ары куроосуна келейин, калган маалыматтарды берейин. Айта кетчү нерсе, бир аз эле басып сол тарапка бурулсаңыздар, бул жакта дагы эгин эккен гаражы жайгашкан 10 сотук жери деле бар экен. Ал деле бул үй ээсине караштуу болуп калат. Андан ары мына бул короосунун көрүнүшү, алды тарабына бир 3 машина баткандай жер бар экен. Ал жер стяжка кылыныптыр. Жана бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы туалет, бул жакта отункана, темир терсек сакталган, көбүнесе эркектердин буюму сакталган бул жакта склад бар экен. Ичиндеринде запчасть ушундай темир буюмдар. Бул жакта үйдүн залы. Азыр деле анын ички тараптарын бир чекенен көргөзөм. Бул жакта мына көрүп турганыңыздардай өрүк бактары, жер жемишкенге бир аз жер, чоң дагы бир бак тугандар, үйдүн тышкы тарабындагы летний душ. Мына ушулар бар экен. Жердин аянты 5 сотук, документтер боюнча кызыл китеп, тех паспорт бар тугандар. Анан ал жакта дагы 10 сотук жери бар экен. Ал жакта гараж жайгашкан. Анан кандайдыр жер жемиш бак эксеңиздер болот. Азыр видеонун аягында ал жакты деле көргөзө кетем. Документтер боюнча кызыл китеп, тех паспорт бар. Бул жакта анан тугандар мынакей чоң навес. Навестин түбүндө 3 очогу деле бар экен. Орто очок, чоң очок, кичи очок. Менин оюмча кирпич менен бүтүрүлүп, тышкы тарабына кафель чапталыптыр тугандар. Мынакей. Бул үй, барачный типтеги үй экен тугандар мынакей. Бул жерден ар жагы кошунага караштуу. Чек ара ушул жерден болуп калат. Мынакей тугандар. Андан ары суу бар деп айттым, суу бар, свет бар тугандар. Канализация септикке куюлат, отопление, паровое отопление көмүр менен жылдат экен. Эми үйдүн ички тараптарына кирип калган маалыматтарды берейин. Мына киргенде мындай чакан навес бар, андан түз кирсек, киргенде прихожка тугандар. Окей. Бул жерде электрик плитасы, анан отоплениянын котел деле ушул бөлмөдө жайгашып тугандар. Окей. Андан ары түзөтсөк, бул жакта кухня. Мына ушундай көрүнүштө ушул кухнядан биз башка бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Сол тарапка кайрылсак, бул жакта душ жайгашкан, суусу Аристон менен жылыйт экен. Дуалдары кафель, потолок пластика тугандар, пол деле кафель экен, жана раковина орнотулуп, суу деле чыгарылыптыр тугандар. Андан ары кухня мебелдер, ички тарабына раковина орнотулуп, суу чыгарылган, пол жыгачтан болгон пол экен. Андан ары сол тарапка түз кирсек, бир мондай коридор деп коебуз, ушундай коридор. Ал жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта бир тамактануучу бөлмө тугандар. Мынакей потолок пластика, дуалдар шпаклевка экен, жана түштүк тараптан чоң пластик терезе орнотулуптур. Ар бир бөлмөдө паровой отоплениянын батареялары деле бар тугандар. Эми ушул эле жерден түзөтсөк, бул жакта бир спальня бөлмө. Мынакей тугандар. Мынакей спальня бөлмө. Потолок гипсокартон, түштүк тараптан
чоң терезе орнотулган. Пол жыгачтан болгон пол экен. Мебелдер боюнча сурап турмун, ал жөнүндө бул жакка жазып коем. Калатпы калбайт мебелдер. Андан ары сол тарапка кайрылсак, бул жерден дагы бир спальня бөлмө туугандар. Окей. Пол жыгачтан болгон пол. Дуалдары шпаклевка экен. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Эми ушул эле жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир детский бөлмө бар экен. Түндүк тараптан ондай форточка орнотулуптур. Потолок пластика, дуалдары шпаклевка, пол жыгачтан болгон пол туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле коробусуна чыгайын да калган маалыматтарды берейин туугандар. Жок. Бул жакта зал калып калыптыр туугандар. Бул жакта эң акыркы бөлмө чоң зал бар экен. Узун турасы бир 9га 4төй көрүнөт. Түштүк тараптан чоң терезе орнотулган, потолок гипсокартон. Мына ушундай көрүнүштө. Эми коробусуна чыгып калган маалыматтарды берейин. Туугандар, мен сиздерге болушунча бардык маалыматтарды бердим окшойт. Жанакы ал жактагы 10 соток участокты көргөзүп өттүрмүн. Анан сатылуучу үйдүн бир аз эле түндүктүк тарабында 10 соток азыркы учурда иштеткен, огород катары иштеткен жери деле бар экен туугандар. Бул деле үй ээсине караштуу. Бул жакта үй ээсинин гаражы бар экен туугандар. Окей. Кыскасын айтканда аянты 10 соток келсеңиздер өзү чек араларын ажыратып сиздерге бере алат. Туугандар, бардык эле маалыматтарды сиздерге бердим окшойт. Эми бул үйдүн баасын айтайын. Үйдүн баасыны $28,000 деп атышат. Ээсинин номерин экранга калтырам, зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Негизги маалыматтарды бир эскерте кетейин. Новопокровка, жерин аянты 5 соток, документтер боюнча кызык китеп, техпаспорт бар. Үй 117 квадрат метр. Азыр мен эсептеп чыктым да, келсеңиздер, өзүңүздөр да ченеп алсаңыздар болот. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.